Эфирде телевизиот программасынын кезектеги чыгарылышы. Аны мен Самат Айсипов алып барам. Саламатсыздарбы? Бул жумада дагы унаа башкаргандардын жолдогу жосунсуз жоруктарын, алкоголдук ичимдиктерди ичип, мас абалында рульга отурган айдоочулар жана ошондой эле жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлерине моюн бербей кырсыкка себеп болуп жаткан окуяларды топтодук. Алдыда бүгүнкү программадан кыскача. Аштамасты токтогонду кайрылганды тигүү болду. Кыргызстанский милиция очень хорошо. Чиймелерди чийип, ишти аткарып атабыз. Бишкектин көчөлөрүн атайын рейдтерсиз көзөмөлдөө кыйын болуп калды көрүнөт. Авто бейбаштык кылгандар, тартип коргоо органдарына баш бербегендер дагы деле көп. Андан дагы мас абалында унаа айдагандар азайбай. Бул көрүнүштүн кесепети кандай оор болоорун дагы деле аңдабай жаткандайбыз. Маселен, милициянын кайгуул кызматы менен болгон өткөн дем алыш күндөрдөгү рейдтерде авто бейбаштык жана жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлерине баш ийбей, жол эрежесин одоно бузган бир нече фактылар катталды. 18 январь күнү кечки саат 7-8 чамасында Борбор калаада олуттуу жол кырсыгы катталды. Автоунаанын ээси уруксат берилбеген жерден унааны кайрып жиберип, анын кесепетинен бир учурда 4 машина сүзүшүп, кырсыкка кириптер болушту. Жол кырсыгынан 2 адам жаракат алып, биринчи унаанын айдоочусу жана дагы бир унаадагы жүргүнчү кыз жараат алып, ооруканага жеткирилди. Аштамасты токтогонду кайрылганды тигүү болду. Билген жоксузбу эмне болуп кеткенин? Вообще каяктан чоң жолдо да. Учкун маалымат берүү борборунан чакыруу келип түшкөн. Тактап айтканда 7 чамаларында, кечки саат 7 чамаларында чакыруу келип түштү. Биз келгенде ушул 3 унаанын ортосунда жол кырсыгы катталган. Ошол боюнча чиймелерди чийип, ишти аткарып атабыз. Программабызды улантабыз. Жол эрежелерин сактабай, ар кандай кырсыктарга себеп болгон айдоочулардын айынан милициянын кайгуул кызматы дээрлик күн сайын күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Бишкек шаарынын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери рейд учурунда унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган айдоочуларды аныктоо боюнча дагы жигердүү иш алып барды. Мыйзамсыз аракеттери үчүн бир нече айдоочуга тиешелүү протоколдор түзүлүп, айрымдарынын автоунаалары айып короого токтотулду. Эми кезекте автоунааны мас абалында айдаган айдоочулар, анын кесепетинен келип чыккан кырсык окуялар тууралуу баяндарга берсек. Алкоголдук ичимдик ичип алып машина айдаган өнөкөт бизде көптөн бери келе жаткан көйгөй. Ал ортодо мас абалында унаа башкаргандар үчүн айып пулдун көлөмү дагы жогорулады. Айрым учурда жаза айдоочуну эркинен ажыратууга чейин берилет. Бирок мындай аракеттер оң натыйжа бербей жаткандай. Бүгүн 19 январь 2025 жылдын кечки саат 19:25 чамасында Бишкек шаардык милициянын кайгуул кызмат башкармалыгынын инспекторлору тарабынан мас болуп автоунаа башкарууга шектелген айдоочуну наркологиялык экспертизага алып келишкен. Наркологиялык экспертизанын корутундусунун негизинде айдоочу спирт ичимдиги ичкени аныкталган. Сотко чейинки медициналык актылар жана протоколдор жазылды. Алгач бул унаа жол эрежесин одоно бузгандыгы үчүн кайгуул кызматкерлери тарабынан токтотулган. Көрсө айдоочу рулду мас абалында башкарып бара жаткан экен. Унаа башкарып бараткан жаран болсо мамлекеттик бажы кызматынын кызматкери болуп чыкты. Текшерүү учурунда айдоочудан спирт ичимдигинин жыты алыстан эле буркурап жыттанып турду. Унаа ээсинин мас же соо экенин аныктоо үчүн Борбор калаанын наркология бөлүмүнө жеткирилип, ал жерден наркотесттин корутундусу айдоочунун мас абалда экенин тастыктады. Андыктан жол эрежесин бузган жарандын автоунаасы айып короосуна токтотулуп, тиешелүү протокол толтурулду. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 13 январдан 19-на чейин бир жума ичинде 23 миңден ашык жол эрежелерин бузуу фактылары катталган. Анын ичинен 320 учур автоунааны мас абалында башкаргандар. Бул жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери расмий аныктаган гана сандар.
Ал эми ичип алып, тартип коргоочуларга кармалбай айдап жүргөндөр канча? Мас абалында рульга отуруу бул чоң кылмыш. Эгер кырсыктап кала турган болсоң, анын кесепети оор болоорун айдоочуларга дагы бир жолу эскертип койсок. Жаш балдар машина башкарып, ал көп учурда жол кырсыктарынын келип чыгышын шарттап жатат. Маселен, мына бул сиздер көрүп турган унаа 7 апрель магистраль көчөлөрүнүн кесилишинен жол эрежесин бузгандыгы үчүн тартип сакчылары тарабынан токтотулду. Убакыт түнкү саат 11:12. Алгач айдоочу өз күнөөсүн мойнуна алган жок. Бирок анын кыймыл-аракети мыйзамга каршы болгонун кызматкерлер түшүндүргөндөн кийин гана күнөөлүү экенине ынанды. Ага карата дагы тиешелүү протокол толтурулду. Милициянын кайгуул кызматы менен биргеликте болгон рейдтин учурунда авто бейбаштык кылган айдоочуларды да абдан көп кезиктирдик. Мында унаа башкаргандардын басымдуу бөлүгү жаш балдар. Маселен, мына бул унаада балдар музыканын үнүн болушунча жогорулатып, кыздар болсо машинанын терезесинен чыгып алып, жол эрежесин одоно бузушкан. Автохулиганство Чуңкурчак 01К204 АТА. Айыппул токтоочу жайга токтолуп атат. Ушуну менен катар эле Борбор калаада машиналарынын терезелерин караңгылатып алып жүргөн айдоочуларды аныктоо боюнча рейдтер байма-бай жүргүзүлүүдө. Текшерүүнүн жүрүшүндө жогорудагыдай терезесин мыйзамсыз караңгылаткан бир нече айдоочуга тиешелүү айыптар салынып, терезелериндеги караңгылатма пленкалары сыйрылды. Өткөн жумада Бишкек шаарынын Октябрь районунда 17-18 жаштардагы жаш балдар чет элдик жаранды тоноп кетишкен. Каракчылар чет элдик жарандын телефонун тартып алып, андан сырткары 10 000 сом акчасын электрондук капчык аркылуу которуп алышкан. Бул окуя тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына арыз түшүп, чет элдик жаран белгисиз жаш балдарга карата чара көрүүнү суранган. Кылмыш 7 апрель Анкара көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Эске салсак, шектүүлөр 17-18 жаштагы жаш балдар. Биз барган учурда маалымат такталды. Пакистандан келген бул жаранды Assalamu alaikum. белгисиз жаран коркутуп, акчасын алып коюуга аракет кылган. Биз барган учурда маалымат такталып, белгисиз жарандар болгон окуя болгон жерден качып кеткенин жетишкен. Бул жаранды болсо биз азыр Октябрь райондук ком 4кө доставка кылып алып келдик. Бул жагын териштирүү иштерин атайын оперативный группа өздөрү иш алып барат. Арыз жазат азыр келип. यहाँ पर मुझे जॉब की इन्होंने ऑफर की, मैं जॉब के लिए ढूंढ रहा था. По-русски скажи. На русском? Да. Я хочу работа. Один мальчик телефон, мне позвонил, он сказал, ты хочу работать, 1500 сомов за один день, 10 час работа. Я скажу, что он мне позвонил, иди сюда, там Пококджар. Когда я приехал сюда, 3 мальчик, 17-18 лет, ему есть один из пистолет и один из это найф. Он мне сказал, дай телефон, 10 000 сомов, у меня есть там деньги, банкомат. Он только деньги я ему дайте, он сказал, еще 10 000 сомов тоже дайте. Я позвонил мой контрактор там по университету, он позвонил милиция, Алхамдулилlah, милиция приехал, он бандит общий давай. Это кыргызстанский милиция очень хорошо, Алхамдулилlah, сейчас все нормально, все хорошо, Алхамдулилlah, спасибо большое, кыргызстанский милиция, спасибо большое. Бүгүн 20 январда таңгамаал Борбор калаанын Иса Акунбаев көчөсүндө жайгашкан 2 кабаттуу дүкөндөн өрт чыкты. Өрт тууралуу маалымат Өзгөчө кырдаалдар министрлигине эртең мененки саат 7:54-тө келип түшкөн. Тилсиз жоону өчүрүүгө министрликтен 4 күчүрмөн эсеп жана штаб тартылып, жалындаган отту саат 10дорго жакын гана чектөөгө мүмкүн болду. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептерин тактоо жана чыгымды эсептөө иштери уланууда. Сиздер телегүзөт программасын көрдүңүздөр. Аны мен Самат Асипов алып бардым. Бөөдө кырсык жана кылмыштан алыс бололу. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.